Москва шаарындагы орой учурган бүгүнкү авто кырсык окуянын эмнеден келип чыкканы WhatsApp тууралуу бул үн маалымат катары таралууда. Брат, короче, мындай болду да. Бир кыз жигитине айтпай келет да, кафегечи келип, башка жигити болот дагы. Келип ошол жерде жүргөндө берки жигити дагы келип калат да, ошо эки жигиттин ортосунда андай мындай болуп, ызычуу болуп атты да. Анан акыры кыз дагы пошол деди, берки бир жигитинчи пошол деди дагы, анан бирөөсү менен неме кылып алды эле, берки эшикке чыгып кеткен. Эшикке чыгып кетип, түндө саат 3-тө эле чыгып кеткен да. Күтүп отуруптур да эшиктечи. Анан ошолор чыккан балдан патрат машина айдап атпайбы? Көзүнө эчтеке көрүнбөй. Ал дагы ойлогондо до конца өлтүрөмүн дагы, өзүм дагы өлөм деген да бир болсочу. Апокту өзү өлбөй калды, каякта кызга деле эчтеке болбоду. Каяктагы эле башка бечараларды сүзүп жок кылды немешек. Жаш бала 21 жашта. Эске сала кетсек, Москва шаарында кафедеги чыгдан кийин кыргызстандыктарды автоунаасы менен тебелеп кеткен маалымат тараган болчу. Ал адам мас эмес, соо болгонунда РИА Новости жазган. Бул окуя Новочеркасский бульварында, ал эми автоунаа Volkswagen Polo үлгүсүндө болгон.